урматтуу массалык маалымат каражаттары, биз силердин бүгүнкү бул жерге келип улуттук оппозициялык кыймылдын бет ачарына катышып, бизди түз же болбосо кыйыр түрүндө колдоп атканыңыздарга мен ушул кыймылдын атынан терең ыраазычылыгымды билдирем. Алдын ала алып баруучу катарында эскертүү, кимде ким менин уруксатым жок сүйлөй турган болсо, чектен чыга турган болсо, биздин коопсуздук кызматыбыз бар. Силерди залдан чыгарып жүргөнгө мен команда берип, кат этпейсиздер. Биздин иш-чарабыз көпкө уланбай, көп узак эмес, кыска эле болот. Ошондуктан биринчи сөздү биз Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевке жазганбыз, бирок ал маанилүү себептер менен келбей калганына байланыштуу Ата журт партиясынын лидерлеринин бири сөз Талант Мамытовго берди. Парламенттик шайлоодон кийин эки өкмөт түзүлдү. Бирок эки өкмөт тең күнү элдин астында же коомчулуктун астында жооп берген жок. Анткени жоопкерчилик жок. Парламенттин өзүндө дагы акыйкаттыкты, чындыкты айткан депутаттар унукталып, мына басмырланды. Ошонун бири биздин мына күнтөр боюнча чыгарган маселеси боюнча дагы баардыгы белгилүү болгондой кандай чечим чыгарды. Ошол күнтөрдү эч ким көтөргөн эмес эле, биз Ата журт партиясы көтөрдүк. Мурунку бийликтин каталарын кетирбеш үчүн биз айтышыбыз керек. Эртең массалык маалымат каражаттары кагыштырып, бурмалантып, айрыкча КТР 5 канал мына элдин чыныгы үнүн эмес, бийликтин сөзүн сүйлөгөндөн улам дагы көп нааразычылыктар болот. Биз ар бир чындыкты бийликке жеткизиш керек. Ошондой жолу менен өзүнүн конституциялык укуктун жана милдеттерибиздин чегинде иш алып барып, албетте өзүбүздүн үнүбүздү бийликке жеткирүү. Мына ошондо гана бийлик ойлонот дейм. Жаштар бизге көп күнөө коюшат. Силер жаштарды таппайсыңар. Көптөгөн чогулуштарда, көптөгөн ушул социалдык сектордеги талкууларда жаштар ушул маселени көп көтөрүп келишет. Биз ушул оппозициялык кыймыл жаштарды официалдуу түрдө чакырабыз. Жаңы көз караштагы саясатчылар, башкаруучулар кошулгула, биз менен иштегиле. Биздин максатыбыз Кыргызстанды өзгөртүү болуп эсептелет. Ошол жаштардын өкүлү катарында биз ушул коомго бир топ кыймылга жаштарды чакырганбыз. Ошол жаштардын бир 5-6 бириккен партиясынын атынан азыркы сөз Эркин эл партиясынын лидери Мавлан Аскарбеков. Мына күнтөр маселеси боюнча айтып кетти. Акаев, Бакиев убагындагы коррупциялык келишимдерге кол койгон депутаттык комиссия, мамлекеттик комиссия, Темир Саиев башында турган мамлекеттик комиссия бир топ мыйзам бузуулары болгонун так аныктап жазып чыкты. Элдин нааразычылыгына карабай, депутаттардын каршылыгына карабай, бийлик күнтөр маселесин эл аралык аферист компания менен келишим улантты. 2003 жылы күнтөр маселесин каралып жатканда вице-премьер-министр ошондо да Центранын кызыкчылыгын көздөгөн, бүгүн да Центранын кызыкчылыгын көздөп, шылымдар менен келишимди узартып берди. Эл башы болгончо суу башы болду. Биздин негизги жана эң башкы байлыгыбыз суубуз. Биздин көзөмөлдөн чыгып, башка мамлекеттин көзөмөлүн алып өттү. Биздин бийлик кандай кадр маселесин саясатын жүргүзүп жатат. Жантөрө Сатыбалдиевдин биз буга чейин кылган ишин билбейбизби? Же кече кылган ишин аныкталып чыкты, аны көрбөйбүзбү? Жомарт Оторбаевди баарыңыздар жакшы билесиздер. Сиздер жакшы билесиздер. Токон Мамытов 2 айдын ичинде бир нече жогорку саясий кызматты оңоштурду. Бул мамлекетти эл аралык деңгээлде актабайт. 1,5 бийлик өтөбүз, 1,5 калып калабыз. Бийликке өткөндөрдү биз кайра кулатып түшөбүз, өзүбүз отурабыз, баягыдай ишти өткөрөбүз. Мына азыркы бийлик дагы так ошол Атамбаев айткан ажыдар болуп, эч кандай өзгөртүү жасаган жок. Мына биз менен Украина өкө параллелдүү келатат. Аларда да 2 жолу революция болду, бизде де 2 жолу революция болду. Бирок бир айырмасы, биз ушу президенттик кресло үчүн күрөшөбүз Кыргызда.
Алар болса идея үчүн, демократия үчүн күрөштү да. Бизге да ошол идея үчүн, демократия үчүн күрөшө турган мезгил келди. Менин ишенемин, кыргыз эли добушту бизге берет. А эгер жөмөлөр революция кылабыз деп кыйкыра берсек, анда элдин көбү артка кетип калышы мүмкүн. Бүгін құқық қорғау органдары менен бандиттер билигип алып, Қан Батукаевди Кыргызстандан чыгарып кетти. Мына ушулар күбө. Биз бул кыймылга биригип жатыр. Кайра бир жаңы ажыдарды жаратпайлы. Жаңы бир ажыдарды эски ажыдардын ордуна алып барбайлы деп сүйлөшүп, жаңы системалык жаңыланууга, демократиялык жаңыланууга баралы деп өзүбүзчө алдыбызга максат койдук. Мен ишенем, бизде демократиялык жаңылануу болгондо албетте ошондо гана болот. Бир адамды алмаштырып, экинчи адамды алмаштырганда эч нерсе өзгөрбөйт экен Кыргызстанда. Мен айтат элем, бүгүнкү Кыргызстандагы саясий кырдаал, кече Украинада болгон кырдаал менен дал келип турат. Бул жерде баарысы анализденип жазылган. Ошол коррупция күлдөп атат, бандиттер күлдөп атат, сот, прокуратура, КГБ бир кишиге кызмат кылып атат, бийликке. Ал эми массалык маалымат каражаттары, бийликчил массалык маалымат каражаттары. Бул кыймыл түзүлгөндөн бери биздин лидерибиз болгон Равшан Жээнбековду эл душманына айлантты. Мен баарыңыздардан суранат элем, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Бул жерде кыргыз элинин душмандары бириккен жок. Бул жерде өлкө деп, мамлекет деп күйө турган өкүлдөр отурат. Бийлик да муну туура түшүнүш керек. Эгерде ушул талаптар аткарылбаса, бийлик диалогко барбаса, бийлик сүйлөшкүсү келбесе, мен ойлойм 2005-2010 жылдагыдай окуя Кыргызстанда болуп кетиши толук мүмкүн. Бирок биз тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен, системалуу өзгөрүүлөргө барабыз. Рахмат. Атамбаев бийликке келатканда да 2010 жылы мен көп лидерлер менен телевиденияга чыкканда дагы айткам, Алмаз Атамбаевдин колунан эчтеке келбейт. Силер бул кишини алып эле түртүп атасыңар, кийин бул кишиге оппозицияга чыгасыңар деп. Ошондой эле бүгүнкү күндө болуп калды. Себеби неде? Анткени Алмаз Атамбаев бийликке эле жетсем, бир өзгөртүү киргизем деген эмес. Бул коронный выражениясы орусча айтканда. Бийликти кандай жол менен алыш керек? По морде лопата и выгнать деп басты. Бүгүнкү күндө Атамбаев айтып атат. Мен киммен сүйлөшмө керек дейт, оппозиция жок болсо. Оппозиция бүгүнкү күндө эл. Анткени мына мен кайталап эле коеюн, кризис болуп атат. Саясий чөйрөсүндө, экономика чөйрөсүндө кайдан басаң баардык жерде бүгүнкү күндө кризис. Бунун не себептен Алмаз Атамбаев түшүнбөй атат. Анткени бүгүнкү күндө ал киши өзү башкарбай атат. Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, анын шокуру Икрамжан башкарып атат. Бирок бүгүнкү күндө Икрамжан деңгээли аябай өсүп калды деп кошумачылардын баардыгы. Анын жаңы кличкасы Шумак керек. Бул ачык сөз, күлкү эмес. Биз кайткып ертең Алмаз Атамбаев Януковичтин кепин кийип калышы ыктымал. Анткени аналитик болбой да калды. Анткени бул очевидный факт болот.